Саламатсыздарбы? Кайрадан Бишкектемин. Мен бүгүн Бишкекте бир апендичиликти айтып берейин деп атам. Таптакыр логика менен достошпогон, логикага такыр сыйбаган бир көрүнүш бар. Ал мындай. Биз автобус алдык. Автобуста баягы кондиционери жок автобусту алыппыз. То есть автобуска чыкпай эле койгула. Андан көрө машинада жүргүлө деп элдин бардыгын машина алганга түртүп атабыз. Макул. Машина алып, машина айдап жүрөйүн десең, мынага окшогон машина токтото турган жерлер бар да, алардын бардыгын жаптык. То есть токтоо деп атабыз. Демек, машина мингенге дагы болбойт. Анда эмне кылсак болот деп, самокат айдасак болот. Жок, самокатты дагы болбойт. Аны дагы азыр кысып, самокатты дагы азыр жок кылып атабыз. Эмне кылыш керек? Жообаш керек. Макул жообасалы. Мындай тротуарлардын бардыгы эле ушундай тегиз эмес биринчиден. Анан макул эми тегиздеп койгон жерди айтайын. Тегиздеп койгон жерди ала турган болсоң, мына жайында мээ кайнаткан ысыкта дарак жок, көлөкө жок. Мисалы мына бир жалгыз дарак мына жерде турат. Эми ошол бир канча десем эми бир 10 метр, 20, 30 метрдин ичинде жалгыз дарак турат. Эми ошол жалгыз дарактын көлөкөсүн ченеп берели. Мына жактан алганда мына 1, 2, 3, 4, 5 метр экен көлөкөсү. 1, 2, 3, эмнарак бирак 4. 5ке 4 канча болот? 20 метр квадрат көлөкөсү бар экен. Бир дарактын. А ошондо мына жерге ким көлөкө кылат? Аны ким мына күндөн коргоп берет? Ал жок. Демек биз мындай кылып атабыз. Жөө баспа, самокат айдаба, машина айдаба, автобуска түшпө деп атабыз. Анда эмне кылышыбыз керек? Москвадагы боордошторго оорустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да, онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Туугандар, өзүңүздөр айтыңыздар мына. Акыры бир жагына бериш керек да мындай. Туугандар, же Америка болобуз биз. Автобуска, метрого, жанагы поездге биз басым жасабайбыз. Биз чоң килтейген жолдорду кылабыз. Мынага окшогон имараттарды алыс жолдон алыстатып курабыз. Алдында килтейген парковкаларын куруп беребиз. Анан машина каалашыңча айдай бер, жүрө бер деп мисалы Америка айтат. А бирок Америка ошого жараша архитектурасын түзгөн, ошого жараша инфраструктурасын түзгөн. А биз андай кыла албайбыз. Жерибиз аз, жолубуз тар. Парковка жетишпейт. Анда эмне кылыш керек? Анда макул, элди автобуска түртүшүбүз керек. Элди машина алганга, машина сатып алганга мажбурлабашыбыз керек. А макул. Анда автобустарды кандай кылыш керек? Шарты бар, жакшынакай, арзан. Элдин бардыгы ушул автобуста жүргөндө ырахаттанып жүрө турган кылыш керек. Машинага караганда автобуста жүргөн 10 эсе өйдө болуш керек. 10 болбосо да тең эсе жакшы болуш керек. Андай болбой атат. Себеби кайсы башы менен алышкан, автобусту алышыптыр, кондиционери жок экен. Ичине кирсең мантыкана. Ал мантыда эле бышат экенсиң, дымдалып эле. Эми түшүнбөйсүң, а макул эми самокат менен жүрө берели десең, самокатка дагы болбой атат. Аны дагы азыр кууп бардыгын, көрүнгөн жерден баса калып, жанагы бир бөрүдөй эле басып атабыз. Басып аны да кылдырбай атабыз. А мына жөө баскандарды караңыздар. Жөө басасын, мээ кайнайт. Акыры эмне кылыш керек эми? Ошонун бир сунушу барбы сиздерде? Кытайдан жүк алдыруунун коопсуз жана ишенимдүү жолу бар. Ал Goldmark компаниясы. Бул компанияны кыргызстандык ишкерлер Токтобек жана Сапарбек Акматовдор 2009-жылы түптөшкөн. Компания 15 жылдан бери байланыштарын чыңдап, бай тажрыйба топтогон, кенен кампаларды камдаган, миңдеген кардарлардын ыраазычылыгын арзыган. Goldmark жүктөрдүн Кытайдан Кыргызстанга бат жана бүтүнкелерин өз кепилдигине алат. Эгер зарылчылык болсо, Goldmark Кытайдан алган товарыңыздын сапатын текшерүүгө жана баалашууга да жардам берет. Жүктүн көлөмүнө чектөө жок. Түрүнө жараша товарды бажыдан тазалап берет. Кыскасы сизди бажыдагы кагаз түйшүгү менен кыйнабайт.
остановка жасадық. Остановкада эми мындай бир күндөн коргонуп, шамалдан коргонуп турайын десең, остановканы терезеден кылып койгон, айнектен. Айнек сыртта канчалык ысык боло турган болсо, ошол нурду ошо бойдон өткөрүп, шамал жок, андан беш-бетер ысытып, мунун ичинде тердетип берет. Макул эми ушундай кылып коюптур дейсиң. Десең, азыр мисалы мынауну карагыла. Мына остановка. Остановканын ичинде, аялдаманын ичинде. Кайсыл маршрутка бул жерге келет, кайсыл маршрутка каяка барат, кайсыл автобус жүрөт, кайсыл автобус канча убакыттын ичинде келет, бир жазуу жок. Азыр мисалы бул Бишкек жалаң эле бишкектиктер үчүн болуп калгандай да. Мисалы мага окшогон аймактан келди бир бечара, машинасы жок. Анан автобусту билбейт. Кайсыл автобус каяка барышын билбейт. Келесин, бир аялдамага турдуң. Эмне кыласың анан? Карап отурасың аңдып. Турсаң бир автобус келет. Келгенде аны бир нече жазуулар бар. Алда болсо, мурда жазуулар бар эле. Гоин дейт эле, Туңгуш дейт эле, 1-май дейт эле, анан дагы ушундай бир политех бирдеме деген жазууларды окуйт элең. Анан ошого карап ориентир алып, анан макул эмде ушун бирөөсүнө чыгасың. Чыгып алып дагы сурайсың. Ал түз эле кетеби, ушул жака барабы деп. Эми бир болжол менен бара турган жериң билесиң да. Десең ал дагы жок. Азыр аны дагы алып салышыптыр. Азыр жөн эле номер коюптур. Макул ошол номерду мына мисалы 55-чи же 30-чу автобус дейли, ошол 50-чи автобус кайсыл жактарга барат? Жок дегенде мына жерге схемасын чызып, мына жерге жакшыраак кылып чаптап койсок болобу? Жок, ал жок. 64-чү дептир. Мынаны кайсыл киши жакшылап окуй алат азыр мына. Жалкичи району, Вефа, Ахунбаева, Кырсу, Дастан, Айчурок, жүрчү чыгып көрө берели ушак. Ассаламу алейкум. Эки кишиге бир-бирден төлөйбүзбү же экөөгө бир төлөп койсок боло береби? Бир-бирден, а? Эки жолу эме кылат экен да? 17 сом бир жолу төлөдүм. Так, мынау экинчи жолу төлөндү. Ой-бой. Кеңем колду берип. Кандайсыз, жакшысызбы? Элдерди шеремдесин чыгарган кишилер. Жакшы эле. Кантип иштеп атасың? Кондиционер жок. Мен мынау баягы мына жашыл автобустар мына үстүндөгү мына актарын көрүп ошол кондиционер экен деп эле жүрө бериптим да. Газдын баллондору да. Газ баллон экен да бул. Камер жок. Максимум канча эме градуска чейин чыгат? Көрүнбөйт абы. Барбы ушул жерде? Кайда? Ке? Кайда 40 болуп турбайбы? 40, мына 40 градус дейт. 40 чекит 2 градус. Автобустун ичинде бу. Автобустун ичи, э? Сырты канча болот? Азыр күн анча ысый элек азыр, э? Дагы. Ысыганда кандай кыласыз? Тептиге деле жардам берби? Сизде бар экен, ал элдечи. Жок да. Салон салкын бияка караганда. Терезелер ачык да, жакта сквозняк болуп турат. Жок, эшиктен ысык аба уруп атпайбы? Азыр саат 11 болдубу, канча болду? 11де анча кызый элек. Азыр саат 2-лерде мантыкана болсо керек, а? Мантыказан. Мантыда эле бышат экенсиз да бу жерде. Давление көтөрүлүп. Давление низкий, нормально. Жакшы эле. Элчи? Элден сурабасыңар билбейм. Жок, өз кулап калган кишилер болбойт абы? Мен да бар элек. Автобустар кандай? Хороший автобус. Да? Да. Теплый, да? Теплый. Как баня, да? Главное теплый. Мындай кылып карман кылып чыгарып койсо жакшы болот экен, а мына эмени. Наракка помех бербейсиз. Негизги баягы эмеге, линияга. Ушул автобустар сатып алып атканда сиздер менен бирөөз кеңешеби? Жетекчилик. Кандай автобус болуш керек? Техникалык мындай эмелер, талаптары кандай болуш керек? Эл эмнени сүйөт, эл эмнени сүйбөйт? Келгенден жумушка ала баштаганда элдерде. Бирок азыр деле жаңы автобустарды алып атса керек, ошондо сурашабыз. Автобустар кондер менен келди.
Алар көп азбы? Öyle. Канча мисалы жалпы шаардагы автобустардын канча пайызы азыр кондёру бар? Сиздин оюңузча? Ya 1, 2, 3, 4-5 маршрут бар. Жалпы канча маршрут бар? 5 маршрут отпай, 5-6 маршрут бар болуш керек кондёрмен. Жок, жалпы канча маршрут бар өзү? Канча линия бар? Общий. Ha. Bilmem ya da yani 6 baza var da. 6 kolonun ар кандай маршрут чыгат. Демек бир 10%-ында кондёр бар десе болобу? Же 5%-ында? 5'inde olup kalk. 5%-ында. Ya bunun var televizyona çağırasın hadi. Ооба чыгарып. Elektrikten öpkön üstü kol mağarama atarsan. Ким талантпы? Капаров. Эми ал өпкөнү үзө турган эмеден өттү окшойт, эми жаштан өтүп калды окшойт. Мурда билем эми анын өпкөзүп жүргөнүн. Мурда ошо өпкөзчүлөрдөн эле да ал. Андай. Закон менен деген эмне эми? Мен азыр сурап атам. Кандай болуп атат? Шарты кандай деп. Şartı özüne göre öpközler. Автобус жагып атабыз сизге? Aa, abdan sonunda var. Неси жагат? Genendigi Дагы? marşrutka olup içinden tığılışıp ısıkta Бийик. 50 gradus kılıp koyatып geçi. O, ya genen. Мындачы 40 градус болот, да? Hem genendigi salkınırak по-любому кичине терезелер чоң-чоң ачылып да. Aa. Жагат автобус негизи. Баняга түштүн кереги жок. Баняда яр. Живой порядок. Ооба. Аз барып муздак сууга чайканып алсаңыздар болду. Шаардын ушул автобустарды тандаган кишилерге бир рахмат айтып койбойсузбу, бир ыраазычылык? Hem жакшы аябадан. Негизи болуш керек болчу эми. Ооба. Мамлекетибизге рахмат. Мындай жакшы инициатива көтөрүп автобустар алып келгени. Саратанда ысык болуп бере турган Кондиционер менен болсо вообще тусам болмок. Негизичи. Анда деле автобустар келип тур эми кондиционер менен. Анын ичине түшүп көрдүк, абдан жакшы экен, салкын алдыдан. Сиз каяктан келдиңиз өзү? Үйдөн бардым, жумуштар менен. Сиз шаарда экенсиз да, шаарда турат экенсиз, Сизге билинбейт экен. Мисалы мага окшогонду элестетип көрүң. Мисалы мен азыр баратам дейли, каяка баратканымды билбейм. Мен баратам. Мен бир жака барам дедим. 46 менен келесин деди. Мен 46-га отурдум дейли. 46-га отургандан кийин мен эмне кылам? Мисалы мына жерди карап, кайсыл остановкага келдим? 46-га мисалы мен өзүм аялдамама жетиш үчүн дагы 2 остановка калыптыр, 3 остановка калыптыр деп санайм да. Санайын десең, мына жерде бир жазуу жок мына. Негизи буларда эмеси бар эле го. Же бул шаардыктар голосовой эмеси менен. Жок, голосовой өзүнчө. Андан сырткары, мисалы, кулагы дүлөйлөр бар. Барган эмелер Орусча сүйлөсө мен кыргыз орусча түшүнбөшүм мүмкүн. Аны эми жакка айтпасаңар билсем кандай чыгат. Ой, мени жара. Ооба, рахмат. Туугандар мындай да. Мисалы мен эми кече Кытайга барып келдим. Кытайда бир эле тил бар экен, Кытай тили. Башкасын көп деле алар мындай карабайт экен, ойлоп да койбойт экен. Бирок ошол Кытайда дагы муну аялдама деп жазып коюшуптур. Анан англисче жазыптыр. Анан өздөрүнүн Кытай тилинде жазыптыр. Анан карадым. Мен ошол Кытайда жүрүп, кыйратуу англисче билбеген, Кытай тилин такыр билбеген киши мен адашкан жокмун. Себеби ал жерде англисче мындай жазып коюшкан. Кайсыл аялдамага келсе ошол жеринде бая жашылы жанып турат, же кызылы жанып турат. Мен азыр мынага келдим, анан мен дагы мынча жүрсөм, барып ошол аялдамага түшөм деп мен пландай аламын. Мен чамалай аламын. Келип өзүмдүн Кыргызстаныма келгенде, мен ушу Бишкекте адашам. Неге? Бир жазуу жок азыр мына жерде. Ар кимден сурайсың? Кайерге келдик? Кайерден түшөбүз? Мына жерге жакын калдыбы, аз эле калдыбы деп. Бул бурлабы нарак баракка же бурулбайбы? Ошо жактан бурулат. Анан түшөт кайра же кандай? Мен түшүп калып башкасынан мына дагы бир чыгып көрсөм окшойт. Мынагобу? Ушуга түшүп көрөлү, кеттик. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Эки адамга азыр. Так.
17 сом экен. Экөөнү төлөдүң. Көрсөтүш шартпы, шарт эмеспи? Шарт, а? Биз жооп беребиз. Мына. 17 сом. Алсаңыз, чат. 11.65 деген. Менин кодум болот мына. Бияқта турат. Бияқта. Ар бир автобустун ушундай өзүнүн ар бир немесинин коду болот. Мына көрүп атасызбы, караңыз. Кой туруңуз. Бияқка көрсөтүп атасыз. Мына деталь деп турбайбы? Ошону бассаңыз, бияқта чат. 11.65 депчи. Ар бир автобустун өзүнүн коду болот. Ошондо кайсыл автобустан канча акча түшүп турганы нарга көрүнүп турат экен да? Көрүнөт. Ар бир автобустан. Кандай иштеп атасыздар? Сиздерди эмнеге эле ар ким ура берип атат? Көчөдө эле. Аны билбедим. Берки жетекчиңиздер Талант Капаров. Анча-мынча ушуга чыгып мындай бир жерден экинчи жерге барабы? Ооба жүрөт. Тез эме кылып Өзү учакчы менен колбуз. Кандайсыз? Телевизордон да көрөм, реальный бир көрүп алайын. О, автобустар кандай экен? Бир баа бербейсизби? Жакшы, шүгүрлүү го. Жакшы, а? Банян кереги жок. Банян ордуна Бирок кондиционер болсо жакшы болмок. Кээбичи автобустар кондиционер менен жүрөт го. Мында чөтө кондиционерлер жок. Биринчи автобус анан аэропортко бараткандар, ошолор эме менен экен, кондиционер менен. Ак үч эшиктүү Турциядан келген автобустар. Ошол кондиционеринин баасы 30 сом болобу экен, а? Мына жөнөкөйдө азыр мынанда 120 сомдон жүрөбүз да, наркыда 50 сомдон жүрүп атабыз. Ошондо кондиционер коюлса 30 сомго турабы? Шаар ичинде жүргөндөр бирдей эле. Анан аэропортко каттагандар алыска барат да. Ошол алар 50 сомдон. Ушунчалык жакын. Рахмат. Анан мен бир нерсени сурагым келет да. Мисалы мен Европада жүрдүм. Мен метрого чыгып дагы, трамвайга чыгып дагы, автобуска чыгып дагы адашкан эмесмин да. Эмнеге дебейсизби? Себеби мындай жерлерде, мындай бир капталында ар бир мисалы аялдаманын аты жазылган. Анан мына жакта микрофондо айтып турат. Ошого жараша мен мына жерге келип, мен азыр мен мына жерге жеткичем дагы 2 аялдама бар экен, 3 аялдама бар экен деп божомолдоп. Анан мындай карап туруп, анан адашпай түшө алчумун да. Бизде деле бар. Просто азыр жол изменение болгондон озвучкабыз иштебей калды. Жок, макул озвучка. Изменение болгондочу. Сиз айткан Жок дегенде кара кагазга болсо дагы алып келип чаптап турса, аялдамаларды мисалы. Жок, чапталган. Просто азыр көрүп атпайсызбы, жол изменение болгонун себебинен азыр алып койду да. Кээ бирөө сиз айткандай карап туруп, бияка барат. Изменение болгондо эми бүгүн башкага, эртең башкага чыкпайсыз да. Көрүп атпайсызбы, бир күн АОС-ны жаап койду, бир күн эмени жаап койду, ошентип эле кичине эме болуп атат. 4-ге артка жабыштырып коюп атканбыз. Аялдамалар да жок дегенде, бул аялдамалардан кайсыл эме өтөт, аны дагы айтпайт экен да. Аны биз мисалы биз водительбиз да. Андай вопростарды чечпейбиз. Сиздерден көп адам сурайбы? Жок, биз айтып турабыз. Билген эмелерибизди айтып коебуз. Билбегендерди билбейбиз деп айтабыз. Жок, азыр мисалы сиздерден азыр мына жака барабы, наркы жака барабы деп сурайт да эми. Сурайт да. Айтабыз. Барса барат деп, барбаса барбайт деп. Же Бишкек, же бир эле баягы бишкектиктер үчүн болуп калганбы дейт. Мисалы мага окшоп нарактан берактан келгенде кадимгидей жүрөйт экенсиң да адам. Билбесең сурайсың да. Мисалы эртең августта башталат. Абитуриенттер келет, билбейт. Ошондо башталат. Кечке жооп бересиң да, барат, барбайт. Жок, булар жана сүйлөп турчу эле го, анысы болбой калды беле. Жок, ал айттым, жолубуз өзгөргөн эсебинен эмебиз. Буга да эмени кылып койсоң, контролёрчу. Анткени булар акча да алып атпайбы? Карабаш, 2 жумуш кылып атат да. Контролёр да болуп атат. Аны багыш керек да. Иә. Аны багыш керек да. Билбем, бөлөк жакта водитель только айдаш керек экен да. Биз Россияга жете элекпиз. Жок, аны үчүн эме
Мунун жол киренин баасы 30 сомдон болуш керек го дейм. Кымбаттатыш керек да. Эми ал бекер иштебейт да. Мисалы азыр сиз келсеңиз, сиз айтасыз да, мага айлык бересиңби же жөн эле иштете бересиңби деп. Ошондо кандай болуп калат? Же сиз бекер иштей турган волонтер табыш керекпи, кандай? Жок, мен ойлоп атам, жана биз төлөп аткан акчадан чыгат болуш керек депчи. 20 сом төлөп атпайсызбы? Ошондон эле чыгарса болот болуш керек эми. Талан алып койсоңуз. Мунун кредитин кайсы акчага төлөйбүз анда? Акчасын. Мун кредит алганбыз да. Аны төлөшүп беришибиз керек. Мен ойлоп атам, мен наличкеде сатып алдык. Анан газды бекер бербейт экен. Азыр мына 20 сомго газ алып атабыз, мына кишинин айлыгын төлөп атабыз, запчас алып атабыз. Андан сырткары жана кредитин төлөп атабыз да. Анан бул жерге дагы бир кишини кое турган болсоңуз, ал жакшы болот. Ыңгайлуу болот. Бул киши эч нерсе менен иши жок. Аялдамага токтойт, кетти. Аны менен акча менен иши болбойт. Бирок ага дагы акча төлөшүбүз керек. Анда мунун азыр 20 сом эмес. Көтөрүш керек экен да. Баасын анда дагы бир жок эле дегенде 25 сом же 30 сом кылышыбыз керек болот. Анда мен ойлочумун контр. Ооба да. Начар жашаган адамдар бар, эптеп азыр мына 45тен кийин жумуш жок болот, албай атат көп жерге. 45 жаштан кийин иш издеп табыш кыйын. Анан көпчүлүк квартирада турат, ошондой адамдар кыйналып калып атат да. Өзү мына автобуста кандай кетип атасыз азыр? Өзүңүз кандай сезип кетип атасыз? Эми автобус жакшы да, удобный. Только кондиционер жок, жаман болот атат, ысык ичи, тим эле кайнап. Кулап калган адамдар болбойт а? Боло эле атат. Дайым эле жүрөсүз да? Ооба, дайым эле машина, автобус менен жүрөм. Бирок мунун бир жакшы жери бар экен дечи. Баягы баняга түшүп, барып 600 сом, 1000 сом коротуп, анан парилкада отуруштун кереги жок экен сизге. Шээрге деле мына парилка болуп атат. Паритет тердеп кургап кетип бартабыз. Эми барып үйгө барып муздак сууга бир чайганып алсаңыз болду, өзүңүзгө келип каласыз. Ооба, ата азыр мына жакшы болуп калды, бат-бат жүрүп калды автобустар. Ыңгайлуу эле болуп калды биз үчүн. Бирок жол керен кымбатташып, бизге аябай кыйын болот. Жок, мына киши айтып атпайбы? Мына жерге өзүнчө дагы бир эме алышыбыз керек экен деп. Контролер алышыбыз керек экен деп. Контролерго да акча төлөш керек, зарплата төлөш керек. Ал үчүн жол керен кымбаттатыш керек. Ал элдер кантип жашайт анан. Макул, акчалуулар төлөй берет. Акчалуулар түшпөйт бияка, түшпөйт. Өздөрүнүн машинасы бар, такси алышат. Биз карапайым эле адамдар бу жерде жүрөт да. Пенсионерлер карапайым адамдар. Өзү Бишкек кызык шаар экен. Мен бул жерден логика издеп атам же, логика таппай атам. Мына караң. Автобуста жүрөйүн десең, кондиционер жок. Тротуарда жүрөйүн десең, же тротуар жок. Тротуар бар жерде дарак жок, көлөкө жок. Ошол болот кайбы. Анан макул, анда тротуарда да жүрбөйм, жөө. Анда мен машина менен жүрөйүн десем, машинаны токтобой турган кылып салыптыр. Парковка аттуунун бардыгын жааптыр. Макул, анда машина менен да жүрбөйүн. Анда мен мопед менен жүрөйүн десем, мопед аттууну азыр тим эле баягы бөрүдөй эле кармап атат. Мына сейилмак, ынтымак паркты курду жакшы, бирок аяка кечкисин эле анан таң атпай, таң курун эле барып отурбасаң, көлөкө жер жок. Мындай үстүн куруп бир эли отурган ыңгайлуу эчтеке жок. Ага эми бир 5-10 жыл керек болот го дейм көлөкө болуш үчүн. Түнкүсүн эле жаштар эле жүрбөсө ысыкта эч ким аякка отура албай калат да. Балдар менен чыгып гүлайт этейин десең дагы Үстүн даңгылдаган музыка болот. Ооба. Мен жарган. Ошондой болот. Аялдамаларды дагы аябай жакшы баня кылып коюштур. Ысык аялдамалар. Ооба. Шамал жок. Айнек менен тосуптур. Бирок күндө аябай өткөрөт экен. Ысык болот, астында отуруп аябай ысык болот. Бир баягы мантыкана, бир мантыказандан чыгып экинчи мантыказанга отурат экенсиз да? Астында бизде азыр Бишкекте үйдүн баарын куруп салды. Жел жок. Мындай кандай десем, мурда сайыз убагында баары эле ачык болуп эле шамалдап турчу да, шамал жок болуп атпайбы? Үп. Так. Жолдорун болуптур өзү эле жакшы. Муну окшогон карман кылып койсо дагы жакшы болмок экен, бирок бардык эле жерде карман чыгарып бербептир, а? Жок, эми бардык жерде эмес экен да. Азыр кетип атып, ошо кетип аткан жериңиздерде токтойсуздар да? Жана эми жерде жок. Керети детскийдечи. Ошол жерде жок. Ал жерде эми дорога не позволяет. Айлыгыңыздар канча болуп атат азыр? Азыр ошол эмеге карап, жумушка карап. Ошондо канча?
Толук иштесең 50 миң чат айына. Көп иштесең көп чат. Мисалы иштейин дегендер балдар бар. Алар көбүрөөк иштеген күндөрү аларга көбүрөөк чек болот. Биз ошол эменде чабыз да. Bir gün işlep bir güne salsak 15 gün çat, 15 günde işleriz. Ya bugün köçede adam azırak ekan. Ya. Köçede adam azırak deyim. Bugün subota, воскресенье az oldu. Эми чоң трасса да эми бул. Анан бул жакта жөө жүргөнгө шарт түзүлгөн. Жол бар. Бирок какталы өрүк кактай болуп ошол мына күндө аптапта басышың керек да. Бир дарак жок мына жакта. Мына жерди эмнеге кармап отурушат мен билбейм муну азыр. Дарак айтпесек. Жо макул, ынтыбак паркка жеткиче деле көлөкөдө барсак күнөө болобу бизге? Көлөкөнү эмне аябыз дейм да. Мен жана эсептеп көрдүм, бир дарак мындай жетилген дарак орточо эсеп менен бир 20 метр квадраттуу көлөкө кылат экен. Мында карагыла, бир дарак жок мына жакта. Бир дарак жок. Мына эгип да коюптур, эми эгиптир, көктөбөй калыптыр да, макул эми десең, жок, андай эмес. Бир дарак жок. Эгилген эмес. Бул жерде долбоорунда жок окшойт өзү. Мыналар эми качан көктөп, качан көлөкө өрө баштайт, Кудай билет. А мына арча дегене көлөкө өрбөйт. Көлөкөгө ушунчалык сараң нерсе, бирок арчаны биздин чоңдор эмеге жакшы көрөт окшойт. Чоңдор машинада өтүп кетип атса, түп-түз болуп ушинтип баягы солдаттай болуп туруп берген үчүн жакшы көрөт. Кече мен Кытайга бардым. Анан ошо кытайлардын архитектурасын, жолго болгон мамилесин көрүп мен аябай суктандым да. Кытайда мындай экен. Мынол жөө жүргүнчүлөрдө эмес, тротуарды эмес. Алар мындан ашып, мынол машина жүрө турган жолду дагы дарактары мындан курчап, жаап тура турган кылып, дарактарды тарбиялап өстүрөт экен. То есть ал жакта дарак, кайсыл дарак неге жарайт, канчалык көлөкө берет, канчалык жайылат, канчалык бийикке кетет, жана башка ошонун бардыгын эсептеп, чоттоп, анализдеп, тандап, анан алып эгет экен. А бизде ортого мынау эмен эгип коюшкан мынау арчаны. Мындан же көлөкө чыкпайт, же жалчыган көрүк чыкпайт, ошо тизилип туруп бергенден башка эч нерсеси жок, түркүктөй болуп. Анан мынау жолду карагыла эми. Бул жол эми мына карасаңыздар, бир алакандай көлөкө жок да ушул жердечи. Алакандай көлөкө жок. Мына жакта эми эгиптир буларды. Бирок булар качан, канчалыкка чейин жетилип, канча жылда бул көлөкө берип баштайт, качан биз мунун көлөкөсүндө мынтип сайрандап жүрүп калабыз, билбейм. 5 жылбы, 10 жылбы, мунун эгилгенине канча жыл болду? Жок эле дегенде 2 жыл же 3 жыл болсо керек. 3 жыл боло турган болсо, анда мындай кымбат, анан көлөкөсүн аяган, шашпай жетилген дарактан көрү, өзүбүздүн эле карапайым мажрумтал деп алып келип эле эгип салбайбызбы? Ушундай болуп төгүлүп, көлөкөсүн берип, ар бир адамга өткөндүн, кеткендин бардыгына саламды салып турмак. Аны кылбай атабыз, аны тоготпой атабыз биз. Биз мода издеп мынага окшогонду алып атабыз, макул алыпбыз. А бирок бул качан жетилип, качан көлөкө берет билбейм. Мына карасаңыздар азыр, жөн эле ушул кескелдирик гана мындай чыдап жүрө ала тургандай болгон ысыкта, асфальттын бетинде ушул бир көлөкө жок. Азырго бир аз жел жүрүп турат бүгүн, жакшы. Бир аз мындай салкыныраак. Бирок ошондо дагы мынау автобустардын ичиндеги температура 40-тын үстүндө турат азыр. Анан биз айтабыз, Кыргызстанда адамдардын жашоо узактыгы начар болуп атат. 63-64 жаштан нары кетип калып атат, ошодон нары узабай атат дейбиз. Бирок автобуска түзгөн шартыбыз ушул болсо, жеген тамагыбыз туз болсо, анан кантип биз 60тан өйдө жыргатып жашай алабыз. Биз ушунча баягы 40-50 градус автобустун ичинде жүргөнүбүз, өлгүдөй туздуу тамакты жегенибиз, анан көчөдө бассак мынантип аптаптын астында басканыбыз, асфальттын бетинде.
Анан мынанча машинанын түтүнүн жутканыбыз, ошонун баардыгын кошкондо дагы 60ка чыгып жашап атат экенбиз. Ошого Кудайга шүгүр дешибиз керекпи деп каласың да. Бизде ушундай бир кызык жагдайлар болуп атат. Мен Бишкектен логика издеп эле жүрөм, логика таппайм. Логиканы көргөндөр болсо айтып койсоңуздарчы мага. Мен ошол логика менен бир жолугушайынчы мындай. Колун кармайынчы, саламатсызбы? Логика мырза, же логика айым деп, ал аялбы, эркекпи логика деген. Ал ким ал? Аны жейби, киеби, же достошобу? Логиканы не кылат? Логиканы сүйөбү? Мына жанагы жаңы жол. Чырактар дарактан узун экен. Сооронбай Жээнбековду мен дайым сындайм, дайым ал киши тууралуу сүйлөп коюп жүрөм. Анан көбүнчө жакшы сөз сүйлөбөйм, аны билесиңер эми. Бирок бир жакшы сөз сүйлөй турган жери бар, мойнума алам. Ал мынау ынтымак паркы. Ушул жерди сатып бербей, сатылып кеткенге чейин жол бербей, ушуну бир түптөп кетти, ошонусуна рахмат. Ушул эми мындан ары ушуну көгөртүп, мына жакта чөптөрү саргарып баштаптыр бул жакта дагычы. Өзү Бишкекти парктарды куратуу боюнча Бишкек дүйнөдөгү чемпион шаар десек болот. Мына өйдө жакта чоң эле бактар бар экен эле. Ошолордун кеттик, мынага чыгып алабыз. Ошолордун баардыгы курап калган. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Жакшы, өзүңүз мону ысыкта кантип атасыз? Өйдө да остановка жокпу? Аланга. Кантип атышат адамдар? Жолдон тосуп атышабы же кандай? Тосгондо ала албайбыз да жолдон. Токтой албайсыз? Жок, токтой албайбыз. Ошол тарафта. Ооба. Ошону баягы күнү Илим Карыпбеков сторисине чыгарган. Анан ушул жерге бир остановка кылып койгулачы бир экөөнү деп. Анан кийинки сторисинде жанагы бийликтен реакция болду. Остановка кылабыз дешти, убада беришти, рахмат, тез реакция кылды деп ыраазы болгон эле, ошол ыраазычылыгын чыгарган эле. Анан мен да ойлогом, болот экен да деп. Андан кийин чыгарды, жок, эч нерсе өзгөргөн жок, эч нерсе болгон жок. Ал жерден бир экөөнүн башы кетиш керек окшойт. Бир эки адамды ошо уруп кетип, бир эки адам өлүп, анан кийин курулат окшойт дедип, же ошону күтүп атасыздарбы билбейм азыр. Элдерди ала албай калып атпайбыз. Элдер жолдон түшөт да. Сиздикинде не, кондиционер барбы? Жок, жок. Кондиционер жок. Эрки жана жаңылар да бар да. Сизде бар вентилятор бар экен. Сизде вентилятор дагы жок экен. 42 градус дейт сизде. Бүгүн бир аз салкыныраакпы? Бүгүн кичине салкыныраак. Азыр эми ысса керек. Бирок салкын болгондо деле мен уже тердеп жыттанып кеттим уже. Мен азыр барып душка бир түшүп, бир чайканып чыкпасам азыр бирөөнүн алдына барсаң адам кача турган болуп калды окшойт. Ошол да бир күн эле түшкөлөр эле сасып кетебиз. Көнүп алдыңыздар. Көнүп калдык эми. Не алат? Чыдай. Эмелердин анда шопурлардын баардыгыңыздардын жытыңыздар окшош болсо керек да. Баардыгы тер жыттанып. Столовойуңуздарда кандай? Столовойубуз ылдый жакта бар. Жок, бирдей жыттанса керек, баягы эмес, спортзалда жыттанса керек, Канча жылдан бери иштейсиз? Мен бала кезден бери эле автобус айдайм да, бул жерде иштегеним 2-чи жыл болуп калды. Ошо 2 жылдын ичинде кимдер эмеңизге чыкты, сиз тааныгандардан? Ошо автобусуңузга кимдер чыкты? Анда чоңдордонбу? Боло берет. Мисалы мен чыктым, дагы ким чыкты? Сен ал башкасын деле тааныбайбыз да биз деле. Сиз тааныгандардан сурап атпаймынбы? Тааныбайм. Мэриядан чыгып калышат. Мэриядан алар эмне кылышат чыгып? Чыгат эми карайт, тазалык. Сизди текшерет. Тазалыкты карайт машинаны. Дагы? Ошол тиги талондорду, эмелерди карайт. Санайт. Канча урдап атасыңар, канчаны жеп койдуңар? Элдер менен кандай общение кылып атасыңар, ошолорду карайт. Мунун ичиндеги эмен карашабы мынау 42 градус дегенди? Анда эле карашат эми, караган менен аны айтышпайт да. Көрүп коюшат болду. Ал айнек жагына туруп алса, тиягы кичине желдеп турат да. Атыңыз ким сиздин? Турат. Турат. Талант ака Капаров мырза. Мен оштуктарча эле айтайын, ака деп эле. Мына Турат акени капа кылып, анан Ыдырыска аны айттың, муну айттың деп колап жүрбөң анан дагы.
Ишин жакшы эле кылат окшойт, мына күлүп жайнаган эле киши экен. Нарындын жолун кылып атышат экен, эми билбейм эми кандай кылып атышат. Бирок бизде бир өзгөчөлүгүбүз бар да, биздин улуттук бир өзгөчөлүгүбүз бар. Башка жерлерде асфальт кылса, башка мамлекеттерде, ал асфальт бир 10 жыл, 15 жыл турат, анан бети бир аз бузула баштайт. Мындай жара чыккандай болуп казылат. Анан жамап коюшат, же болбосо башкадан кылат. Бизде же укаланып кетет 6 айдын ичинде. Же болбосо монтип камырдай болуп ийленип баштайт да, бийлеп баштайт. Ошол муну мындай асфальт жасаш үчүн атайын бир институту окуп келиш керек окшойт да. Чет өлкөлүктөр муну кыла албайт экен. Россияда мынандай бытырлар жол кылып коюп атат го, Россияда. Ушу асфальт эле, баягыдай үстүнө эме сээп коет экен да. Ада шагыл сээп эмес уйганда. Көпкө чыдайт да ошол. Мынантип карман кылып койсо болот экен го, жакшы болот экен. Аркадагыга жолто болбой жакшы эме болот экен. Бардык жерде эле ушундай кылса болмок экен өзү. Зыңкыйкан менен бул бир жазуу жок экен да. Рекламага макул. Сизде дагы мисалы, азыр мен каерге келдим, каерге барам, дагы мен бара турган жерге чейин канча аялдама калды. Анын билинбейт экен да. Мунун үстүндө эмне бар? Газ баллон барбы? Ушунча чоң килтейген автобуска ошол бир кондиционер баткырып кое албаптыр да. Жаңы келгендеринде бар. Азыр бардабы? Азыр келип аткандар. Турецкий деп келип атты ошол бар. Адамдар эсинен тамып жыгылбай атабы сизде? Менден жыгыла элек, анан башка автобустардан жыгылгандар болсо керек, бирок менден жыгылган жок пока. Айлыгыңыз кандай болду? Айлыгым жакшы эле, Кудайга шүгүр. Иштегениме жараша. Канча? 50 миңге дейли. Иштегениме жараша. Ыраазы элесиз ошого? Ыраазыбыз, эмне ыраазы. Бир жагынан байбичеңиз менен урушуп үйдө отургандан көрө 50 миң таап келип герой болгон жакшы да кыйла тура. Мен 50 миңди алдым. Ошол жакшы эле, аяк жагынан жалп жок, айлык жагынан. Айлык алган күнү эле автор тептүүсүзбү же андан? Эми жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы эле? Азыр үйдө отурбай жакшы иштеп атпыз автор. Үйдө отуруп калсаңыз анан кетет эле автор тетиңиз. Үйдө отурсаң кетти да. Ошол иштеп жүрөбүз. Эптеп пенсияга дейт иштесек деп. Мына жерде ону бакчаны жакшы кылыптыр. Мына жер талаа болуп жатчу эле, жакшы. Болот экен го ушундай кылса. Жакшы болуптур. Бир күндө эле жасап койду го. Бир күндө эле жасалдыбы? Камчы Кылышаев баягы эмен айткандай шарт болсо күнү эртеси эле жасап койду го. Чолпоновдон айткандан кийин. Өз негизи ошондой бизге ошондой бир эме керек окшойт да. Өздөрү билип эле демилге көтөрүп, ушул жер ушуп жатат. Ушуну бир көрктөндүрүп койбойлу деп эле кыла бербейт экен да, бирөө келип ошо камап ошо жерден. Ошенткенде анан кийин камалып кетпейин, кой ушул жер турат, барып жасап коелу дейт окшойт. Мен Бишкектен логика издеп келдим. Логика издеп атам, логика. Таанысызбы ошону? Логикасы эмнеси? Логика деген. Жок. Көргөзбү? Жок. Жок, Мына караң. Элде машина минбегиле, машина азайсын деп атабыз да. Демек, автобуска отургула деп атабыз. Автобуска кондиционер койбой койдук. Бул жерден бир гана логика бар, эми баняга түшүп отурбай эле автобуска эле түшүп алсаңар жакшы болот дегендей. Саламатсызбы? Баняга куш келипсиздер. Үйгө барып жуунуп отурбайсың, жөн эле муздак сууга эле чайканып аласыз бир жолу. Бул үчүн шаардын бийлигине мындай чоң ыраазычылык айтсаңыздар болот. Баняга барып 600 сом, 1000 сом кетирип отурбай, парилкага отурбай, убакыт кетирбейли. Ошол автобуста эле банянын эмесин кылып алсак болот экен деп. Сиз да вентилятор койдуруп алсаңыз эмне болот эле?
Бар вентилятор, ысык айдайт да. Ал. Күн ысып кеткенде ысык айдайт. Анын барынан жогу. Ал ысытат да кайра. Айнекти ачып коюп жүрөм. Айнек менен шамалдап турат. Бирок айнектен деле ысык шамал кирип атпайбы? Азыркы бираз бүгүн бираз салкыныраак. Бирок ошондо деле мен уже тердеп болбой калдым. Мына оператордун немесин көргөзүп койгула да. Артың болбой калды окшойт, да, суу болуп. Так, ушуга түшүп алсак азыр бурулат, э? Рахмат. Ийгилик. Бул жерде чыга берсек болот, э? Рахмат. Салам алейкум. Сиздин формаңыз жакшы экен. Бул атайын формабы? Не понял. Не понял. По-русски говорите. По-русски? Да. Это ваша форма, да? Официальная форма, да? Да, официальная форма. Всем выдают, да? Всем выдают, да. Но только у вас видел. Почему? Не знаю, другие не надевают, что ли? Наверное. Или это всем не обязательно, что ли? Ну почему? Ну тут как? Вы же знаете, да? Поймается, значит, попал. А я не люблю, когда поймался. Да. Я просто, мне не трудно, да? У нас такая рубашка, еще синяя, короткая рукав. А что это вы? Официальное интервью или что? Да. Меня зовут Идрис. Может, вы не видели. Откуда вы? Я, ну, как сказать, я свободный журналист, YouTube-журналист. Понятно. Некоторые называют меня блогером, некоторые журналистом. Вот так. Сегодня я снимаю про мобильная баня. Это как? Это так. Я этих автобусов называю мобильной баней. У нас кондиционера же нет. Да. Понятно. Значит, название правильное, да? Прикольное. Да, согласен. Когда прохладно, вентилятор вроде как бы ничего. Когда жарко, он что дует, что не дует. Да, серьезно. Вот эти белые автобусы хорошие, они вон с кондиционером, а у нас нету. Нет, я за эти автобусы я благодарю мэрии города Бишкек, потому что они сэкономят меня деньги на бане. Зачем мне сходить в баню и париться там, время тратить, деньги тратить? А лучше здесь за 17 сомов. Салам алейкум. Бишкек шаарынын көчмө банясы кандай сизге? Жаңы эле келдим ошто. Жаңы келдиңизби? Жакшы экен баня? Жок, бул жерде көрүп эми чыктым. Кандай болду? Али ысый элексизби? Ысып атам азыр. Ысып атасызбы? Жакшы экен анда, Жакшы эле экен. Жакшы. Тер чыга элекпи же чыкты уже? Тер чыгып атат. Чыгып атабы? Анда эми башталып турат. Эми. Канча остановка жүрөсүз ага? Мен мыймаммын азыр. Мыймам, она Кудайга менен кетип атам. Билбейсиз азыр? Азыр билбейм кайсысынан. Анда жеткичеңиз кыйла болуп калат экенсиз, жеткичеңиз, мисалы азыр бир 3 остановка жүрсөңүз, анан конокко барганда жакшы жыттанып, жакшы отуруп каласыз. Туура дурус. Саламатсыздарбы? Жок. Сүйлөбөйсүз дейт. Бизге ушул баня жагат дейт. Шаардын мэриясына чоң рахмат. Баняңар жакшы ысып атат. Азыр үйгө барып, бир катар муздак сууга чайканып алсак эле жашоо керемет болот деп атат. Туурабы? Конечно, кондиционеров нет, мы возмущаемся, конечно. Жок, сиз кандай? Бул үчүн мэрия атайын эмгектенип, атайын акча коротуп, дал ушул кондиционери жок
Эмени автобусту тандап алып келип атса, сиз неге возмущаться этесиз? Уят эмеспи? Все для народа, как Ооба, говорится, да? ооба. Да, все для народа. Сизди баняга барбасын, акчасы Конечно, кетпесин, убактысы кетпесин баняда. Андан көрө лучше здесь мындай жүргөнчө эле мындай бир ысып тердеп, ден соолугун чыңдап алсын деп ушуну алып берип атышат. Да. Рахмат государству, что о нас заботится. Да. Рахмат. Сиздин өмүрүңүздү узартып атат булар. Конечно. Бизде мончону баня дейт кыргыздарда. Парилка эле деп коет. А башка жакта парилканы сауна деп коет экен. Ошондо биз муну азыр бул автобусту эмне дешибиз керек билбей атам. Баня дешибиз керекпи, сауна деш керекпи, же парилка деш керекпи? Эми жоктон көрү жогору. Бул киши айткандай, эми мурда жанагы маршруттарда мындан бетер болчу. Ал жагы бар. Бирок биз эч качан эки кадамды эки аттай турган жерди бир эле аттап койсок болмок да эми. Жок, биз ошол тартипти сактайбыз. Эки аттап бара турган жерди сөзсүз эки аттап барабыз. Бир эле аттап кетсек болбойт экен. Бир эле аттап ошол кондиционери бар автобусту алып койгонубузда анда Кыргызстан бат өнүп кетмек экен да. Ошон үчүн биз жок. Биз бардыгын мындай этап менен ар бир кадамды биринде калтырбай басып өтүшүбүз керек экен. Ошону кылып атышат. Биздин жанагы жетекчилер аябай эме да мындай. Дисциплинасы жакшы. Мындай алдым жуттум жок да, мындай шарт барып, мындай жулунмай жок ошол. Бардыгын катар ар бир этапты басып өтүш керек экен. Азыр эми кондиционери жок автобусту алдыкпы? Анан элдер ызылдап, кондиционери жок экен, тиги бу десе анан, Москва бир күндө курулган эмес, туугандар. Мурда мындан да жаман болчу. Азыр эмкисинде буйруса биз кондиционер менен алабыз деп, анан кийинки сатып алууларды анан ошол кондиционер менен сатып алып баштайбыз. Буйруса. Ошондо биз баягы өнүгүүнүн этаптарын биринде калтырбай мынтип басып өткөн болобуз да, мындай аттап кеткен болбойбуз. Жанагы автобустун айдоочуларын сурабай калыптым, бир күндө канча сааттан иштейсиңер деп. Эми байкашымча 8-10 сааттан иштейт окшойт. Анан ошолорго рахмат айтыш керек экен деп калдым. Анткени алар ошол 8-10 саат бою ошол ысыкта чыдап отурат экен. Жөн эле отурбай алар иштейт экен. Мындай алганда алар ошол автобустун ичи мындай орточо эсеп менен бир 40-45 градустун тегерегиндеги ысык болот экен. Ошол ысыкка чыдап эртеден кечке иштешет экен. Ошодон улам мен айткым келет да, биздин жетекчилер, чоңдор азыр кабинетинде кондиционер койбой иштеп атышабы, иштебей атышпайбы? Алар кондиционери жок кантип жашап атышат? Булар кондиционери жок жашап атыптыр, ал далилдүү экен, көрүнүп турат экен. Аларга биз аларды эмнеге мынчалык кыйнап атабыз дейм да. Биз өзүбүз бир күн кондиционерди өчүрүп иштеп көрбөйлүбү? Ушул жагынан алганда мен аларга аябай эрдик эле кылып атыптыр дейт элем. Мен буларга акыры бир күн келип ошол ысыкта иштеп аткан шопурларга бир күн эстелик эле тургузат окшойбуз деп калдым. Анан анын ичинде ошол мынантип желпинип отурган адамдарга дагы бир эстелик тургузушубуз керек. Бул билбейм эми мунун ичинде кетиш эрдик экен да. Кыскасы ушундай туугандар. Ушуну көрдүм, күбө болдум. Анан ошодон улам кайрадан дагы бир жолу айтып кетем. Мен Бишкектен логика издеп тапкан жокмун. Машинаны азайтыш керек дейбиз. Ооба, азайтыш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Автобуска өткөрүшүбүз керек. Автобустун ушундай баня болсо, аны кантип сүйөсүн? Кантип машинаны таштап автобуска өтөсүн? Жок, машина менен жүргөнгө дейин десең, парковкалардын бардыгын жаптык. Макул, машина менен дагы жүрбөйбүз. Анда эмне кылабыз? Жөө жүрөм мынан десең, булардын дарактарды көп жерди кыркып атабыз. Мына жакта деле. Азыр мына жагы жол, бул жагы тротуар да эми. Бул жакта эми даракты мына арча эгип коюптур. Арча көлөкө бербейт, бир 10 жыл, 20 жылсыз. Бир 30 жылсыз бербейт. Анан мондай мопед мингендерди тим эле биз азыр рейд кылып атабыз. Мопедде болбосо, жөө жүргөнгө кыйын болсо, автобуста кыйын болсо, анан билбейм эми кантип жашаш керек Бишкекте.